үч жагдайды айтып берейин. Не үчүн? Кээ бирлер айтып атпайбы, бул саясий репрессия болбой калышы мүмкүн, анда башка түрмөдөгү 20 000 киши атандашы мүмкүн деп. Бул андай эмес. Бул жерде биринчи кезекте сот процесси жабык өткөн бардыгына. Эгерде булар кызыктар болсо, күч орнунда булардын процессин ачык өткөрүп, булар саясий мотив эмес. Саясат бул жерде жыттанбайт. Мына мондай кылмышты кылган деп туруп сот процессин ачык өткөрөт эле го. Кылмыш жаза процессуалдык кодексте четко жазылуу. Сот процесси ачык болуш керек. Ага ар бир адам келип көз салганга укугу бар деп. Анан мына жабык. Эми эле мына Зульфия Марат айтты, КТРден мамлекеттик маалымат ресурстарынан булардын машинада сүйлөшкөнүн, телефондо сүйлөшкөндө баарын чыгарат дагы, а сот процессин жабык өткөрөт. Анткени сот процессинде булардын далили бирөөдө болгон эмес. Талгарбеков боюнча барды мен ататам боюнча бирөөнүн дагы далили болбогон үчүн жабык өткөргөн. Эми шултоо кылып бул мамлекеттик купуя сыр. Ал жерде мамлекеттик купуя сыр жок. Текебаев менен Чотоновдун процессинде адвокаттары, партиялаштары бардыгыбыз какшаганбыз. Ачык өткөргүлө. Эгерде чын эле булардын экөөнүн бир күнөөсү болсо, биз дагы булардан баш тарталы, коомчулукка жайгыла жайманасың деп. Анталган жок да. Демек, далил болгон эмес. Тергөөнүн дагы, прокурордун дагы, соттун дагы абир ачылып калбасын деп, жогору жактан ушул ар бир процессти Мана Сарабаев контролдоп турган. Аны элдин баары билет. Анан процесс эртең мененки 8-тен баштап, кечки саат 8-ке чейин. Жумушчу күн саат 5-те бүтсө, эртең менен баштап 8-ке чейин процесс. Анан Кудайдын куттуу күнү, биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү. Анан дагы мындан артык кандай далил керек? Бул саясат жыттанып турган. Кийин шаардык сотко апелляцияны өзлөрү бербесе, прокуратура чуркап барып берген. Анткени Атамбаев буйрук берген. Мен кеткиче булардын баарын чыгмап чыгыла деп. Жогорку сотко адам өзү бериш керек, кайрылык надзорго. Жок, прокуратура чуркап барып берген. Эртерээк ушул бүтүрөлү деп. Сот процесси чымын куюн болуп бат жүргөн. Берилген кадатайствонун бардыгына жөн эле көгөрүп баш тартабыз, макул эмеспиз кадатайство деген бир да кадатайствону судья канаттандырган эмес. Ал мыйзамда четко жазылуу. Эгерде судья кадатайствону мындай баш тартса, түшүндүрүш керек. Эмне себептен баш тартам деп. Бирөөнө да түшүндүргөн эмес. Анан эң негизгиси приговор, өкүм. Өкүмдө прокурордун баягы күнөө койгон заключениясы бар да, Сталин убагында зачитывает обвинительный приговор, прокурор и расстреливать дегендей. Биздин бардык бул адамдардын өкүмдөрүн бар окшош. Анткени судьяда аргумент болгон эмес. Көчүрүп прокурордун теги обвинительный заключениясы. Аягында эле бир сүйлөп. Судья считает, приходит к выводу, что все доводы обвинения доказаны деп. Ушундай да болобу. Анан соответственно статьей баланча түкүнчө баланчага кесилсе. Точно эле 37-жылдагы без всякого аргумента. А бизде жаңы 21-жылдагы жаңы биз мүчө болгон эл аралык уюмдарда, биз имплементация кылган мыйзамдарда, эл аралык сивилдүү коомдо деген эреже боюнча сот ар бир күнөөнү bir барактан, эки барактан кылып өзүнүн ички внутреннее убеждение судьи деп коет эмеспи? Ошо ички ой толгоолорун түшүрүш керек эле да. Бул жерден Талгарбеков мындай кылган, Бектур Асановдун боул аракети боул ишке баратат деп. Анан төртөө биригип Атамбаев иштей элбей атат. Ал кетпесе болбой калды деген сөздү булар мамлекетке террор уюштурган деп. Бул акылга сыйбайт да. Ачык коомдо бийликти баары сындаш керек. Ачык сындаш керек, телевизорго келип сындаш керек. Машинада эле отуруп албайчы. Бирок ошонун баардыгын булар переворот кылабыз деген, мамлекетке кол салабыз деген бир мындай акылга сыйбаган күнөөнү койгондар. Ошондуктан жалпы коомчулук, мына жалпы эл талап кылып атат. Кайра карасын. Бүгүн эле барып эшикти ачып, кулпун ачып туруп эле чыгарып ийгиле деген жок да. Кайра карасын. Эгерде чын эле күнөөсү болсо, кайрадагы печатты басып, мурунку өкүмдү калтырып коелу. Болгону мында таза эреже менен карайлы, коомчулук билсин, сот процесси ачык болсун. Мына Маевскийди дагы чын эле экөөнүн күнөөсү болсо, азыр кайра баягы 8 жылды кайра бергиле. Камагыла эгерде чын эле далил болсо. Таза эле болсун деп атабыз. Талгарбековдардыкын кайра ачык өткөрөлү. Баарыбыз ынаналы, чын эле ошондо мамлекетти басып алалы деген аргументи прокуратураныкы болсо, чын эле камалсын. Биз анда талап кылалы, кайра камагыла туура экен деп.
Болгону эле биз ачык өткөрүп койгулачы процессти бир жолу мына. Кантип эле ушул акыл эси соо адамдардын күмөнү бар да буга. Коомчулуктун күмөнү бар. Элдин пикирин угуш керек да. Давай ачык өткөрөлү. Чын эле эгерде далилденсе, мына мен биринчи кол көтөрөйм. Кайра жазалайлы буларды. Ачык болсун да. Жабык болгондо. Ошо жабык болгондун өзү эле жаңы ачылган жагдай эмес. Анан эмне? Сомнение бар да. Анан бул жерде туура айтасыңар. Мына ПАСЕнин өзүнүн эрежеси боюнча саясий куугунтук деген эмне деген эрежеге төп келип атпайбы? Ооба. Эмнеге бул анда биз эл аралык норманы пайдаланбайбыз? Төп келип атат баардыгы. Ошондуктан биз бул адамдарды реабилитация кылмайынча биз коомчулукта адилеттүүлүк орноду, калысты орноду, мыйзам өз нугунда иштеп атат деген догма, түшүнүктү жокко чыгарып салабыз. Анан бул бумеранг болуп кайра мындай элдин үмүтүнө суу себет.